Assalamu alaikum Kırgız elim. Bugün 10 yanvar 2023 жыл. Беде тигейин деп чамданып жаткан дыйкандарга кыскача видео тартып көрүүнү туура көрдүм. Урматтуу туугандар, ушул күндө Кыргызстанга беденин уругу деп бир нече тонна козлятник деген чөптүн уругу кирип келип, азыр кээ бир базарларда сатыкка коюлуп турат. Бул чөптү жакшылап кылдаттык менен карап албасаңыздар, мындан бир нече жыл мурун, тагыраагы 5 жыл мурун ушул беден уругу деп элдер сат тигишип, ушуган абдан чоң чыгымга учураган. Ушундай жакшылыкты каалап коюу иретинде ушул видеону тартып, жана бөлүшүп тартып атабыз, бөлүшүп коюуңарды суранабыз. Ал эми ушул беден уругу менен козлятниктин уругун кантип айырмалабайбыз деген суроого мынакей бул көрсөтүп жаткан биздин кара балтанын беден уругу мындай бөйрөкчөлөрдөн турат. Ал эми бул көрсөтүп аткан ушул козлятниктин уругу. Экөөнүн айырмачылыгы калибринде эле болот. Ал эми булар болсо магниттелгени, бул ошол козлятниктин магниттелгени. Буну кылдаттык менен карап байкаштырып алыңыздар. Ал эми суроолор болсо, мына номерге чалсаңыздар маалымат ала аласыздар.